Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп вирус кеңири жайылган учурда алгач коомдук жайлар жабылган. Кырдаал турукташа баштаганда кафе, ресторан, транспорт каражаттарынын иштөөсүнө уруксат берилген. Бирок пандемиядан бери кинотеатрлар менен фуд-корттор ачылган эмес. Тиешелүү мекемелер ал жерлердин эл көп чогулгандыктан иштебей турганын билдирген. Жеке ишкерлер чыгымга учураганын айтып, ишин ачып берүү талабы менен мэрияга бир нече жолу кайрылган. Андан бери кинотеатрлар менен фуд-корттордун иши бүгүн гана жанданды. Мы только сегодня начали работать. Биз бүгүн эле иштеп баштадык. Карантин учурунда иштеген жокпуз. Азыр ашканга даярдап жатабыз. Дезинфекциялык каражаттарды коюп, аралыкты сактап, антисептик койдук. Азырынча кардары келе элек. Бардык кызматкерлерибиз бет кап менен иштейт. Алардын да санын азайтканбыз. Болгону 7 адам чакырылган. Калгандары иштөөгө толук уруксат берилгенде гана ишке чыгат. Көп убакыттан бери жабык турган кинотеатр менен фуд-корттор ишин алгач санитардык талаптарды аткаруудан баштады. Анда орундуктардын саны кыскартылып, ар бирине дезинфекциялык каражаттар коюлду. Анткени аларга санитардык нормалар сакталбаса, кайра жабуулары тууралуу эскертүү берилген. Также есть определенные требования, которые необходимо соблюдать. Ишкерлер эске ала турган бир канча талаптар бар. Биз азыр убактылуу столдорго аралыкты сактоо боюнча эскертүүлөрдү койдук. Бүгүн даярдыкты толук бүтүрүп, фуд-корлордун иштөөсүнө уруксат беребиз. Ишкерлер да азыр даярдык көрүүдө. Эртең толугу менен ачылышыбыз мүмкүн. Мэрия ишмердүүлүгүн жанданткан мекемелерде фильтр коюлуп, кинотеатрда көрүүчүлөрдү шахматтык негизде отургузууну талап кылат. Эл көп топтолгон жайлар күн сайын текшерилип, жарандардын бет кап тагынуусу милдеттендирилет. Ал эми соода борборлорундагы балдар аянтчаларына күнүнө 50 гана бала киргизилет. Эгер өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, анда ресторан, мейманкана, кинотеатр жана фуд-корттор дароо жабылат. Биз аларга сөзсүз талап койдук. Шахмат боюнча отургушат. Мисалы бир үй-бүлө келсе, бир үй-бүлөдөн 1,5 метр же 1 метр ашык 2 орун калтырышат. Ошондуктан 50% орун берилет. Анан сөзсүз бүгүн ачылганда биз барабыз, көрөбүз. Бүт биздин адистер менен кандай болуп атат. Кечээ эле түн ичинде сүйлөштүк. Сөзсүз көбүрөөк элдер келип кетсе, биз алар менен сүйлөшүп, бүт маалыматты айтып беребиз. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы жаңы жылга карата корпоративдик кечелерди өткөрүүгө тыюу салган. Учурда коопсуздук эрежелерин сактабаган тойкана менен ресторандарды көзөмөлдөө үчүн алгоритм иштелүүдө. Талай Гүлерматова, Талас Аманбеков, 5 канал.